Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу диндеш мусулман бир туугандарым. Билесиздерби, Аллах Таала сөзүнүн башын, тагыраагы өзүнүн китебин бисмилlah жана хамдала менен баштайт. Бұл Құрандың башаты, Құрандың киришүүсү делген бұл Фатиха сүрөсү бисмилlah жана хамдала менен башталат. Басмала деген бұл бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз. Ал эми хамдала деген сөз альхамдулиллах деген сөз. Эмне үчүн муну айттым билесизби? Анткени бисмиллахир-рахманир-рахим альхамдулиллахи роббил аламин. Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен. Бардык мактоо, даңк, шүгүр ааламдардын Роббисине гана таандык. Кандай гана сөз, Мына ушул Фатиха сүрөсүнүн башы Альхамдулиллахи роббил аламин. Мына ушинтип башталат. Бул сөз эмнеден улам айтылып атат? Билесиздерби? Биздин бул жашоого келген максатыбызды мына ушул ең башында эле туюмдук коюп атат. Ең башында эле бир маани бердирип коюп атат. Кандайча? Анткени ар дайым биз сөзүбүздү, ар дайым ишибизди, ар дайым эле баштаган ишибизди бисмилlah менен башташыбыз керек деген маанини туюндуруп атат. Анткени бисмиллахсиз башталган иштин аягы кесик болот. Бисмилlah менен башталбаган иштин аягы берекесиз болот. Билесиздер, берекесиз иштин эч кандай натыйжасы болбойт. Бул деген сөз аягы кесик, мындан ары анын иши уланбайт деген сөз. Ошол үчүн кайсы ишти баштасаңыз, бисмилlah деген сөз менен башташыңыз керек болот. Ал эми хамдала, альхамдулиллах деген сөз бул эмне үчүн айтылып атат? Анткени мына ушул Фатиха сүрөсүндө биз Аллах Таалага мактоо айтып атабыз. Аллах Таалага даңктоо айтып атабыз. Аллах Таалага шүгүр кылып атабыз. Мусулмандын иши кандай гана сонун, Ал жакшылык көрсө дагы хамд, мактоо айтат. Жамандык бир нерсе көрүп калса дагы, зыян нерсе көрсө дагы альхамдулиллахи аля кулли хал. Мына ушул бардык мактоо Аллага гана таандык болсун. Бардык мактоо Аллага гана таандык. Мына ушул ар бир абалында Аллага гана хамд болсун деп өзүнүн ажайып бир ишин көргөзөт. Кандай гана сонун. Бул мусулмандын эң бир жакшы сыпаттарынан. Демек биз сөздүн башына кайта турган болсок, биздин эң алгачкы Фатиха сүрөсү Аллахка хамд, мактоо, даңк айтып аткан болсо, шүгүр кылдырып аткан болсо, биздин жашообуздагы мына ушул жүрүм турумубуздагы кайсы кыймыл аракет кылбайлы мына Аллах Таалага хамд айтып жашайт экенбиз. Эң биринчи айттык, биз Фатиха сүрөсүндө альхамдулиллах деп айтабыз дедик. Ал эми экинчи биз күн сайын 5 убакыт намаз окуйбуз, Мына ушул күн сайын 5 убакыт намазда дагы ар бир рекетинде альхамдулиллахи роббил аламин. Мына ушул ааламдардын Роббисине мына ушул хамд, даңктоо гана, ошого гана таандык деп биз эмне кылып атабыз? Айтып атабыз. Бул деген сөз, сиз бир күндө Аллах Таалага 40 жолу хамд айтасыз. 40 жолу шүгүр кыласыз, 40 жолу Аллах Тааланы даңктайсыз деген сөз да. Ал эле эмес, мисалы намазга киришерде Аллаху акбар дегенден кийин Субханакаллахумма ва бихамдик. Бул дагы Аллах Таалага хамд айтуу. Бихамдик, хамд айтуу деп эсептелинет. Андан кийин Самиаллаху лиман хамида. Бул дагы эмне? Бардык хамд кылуучуларды, ким эле хамд кылбасын, Аллах Таала аны угат. Аллах Таала аны билип турат, аны сезип турат. Андан кийин биз Аллахумма салли аля, Аллахумма барик аля. Мына ушул дуаларды айтууда дагы аягында иннака хамидум маджид. Мына ушул
дуалар менен дагы биз эмне Аллах Таалага хамд айтат экенбиз. Аллаху акбар. Көрдүңүздөрбү? Мусулмандын жүрүм туруму Аллах Таалага хамд айтуу болуп эсептелинет. Эми өзүңүз элестетиңиз, сиз намаз окубайсыз. Намаз окубасаңыз мына ушул Аллах Таалага хамд айтуучулардан болосузбу? Мына ушул пайгамбарыбыз мактаган ажайып бир мусулмандардан болосузбу? Албетте. Мунун аягы, мунун жообу андай кылуучулардан болбойсуз. Biz жогоруда намаз жана Фатиха сүрөсүн айттык да. Эми Фатиха сүрөсүнүн сырткарыдагы көптөгөн сүрөлөр бар. Мисалы, Ан'ам сүрөсү, Каф сүрөсү, Саба сүрөсү. Мына ушул сүрөлөрдө Алхамдулиллах деген сөз 23 жерде келет. Аллаху акбар. Бул деген сөз 23 жерде хамд айтуу боюнча эмне эскерет. Хамд кылуу боюнча, Аллахка даңктоо, мактоо бүт баарын айтат. Ошолордун арасынан кээ бирин гана биз мына ушул Аллах Тааланын Куранына кайрыла турган болсок, Аллага мактоо. Ага асмандагылар менен жердегилердин баары таандык. Ага акыретте да мактоо. Ал даанышман, кабардар. Аллах Таала Зумар сүрөсүндө мындай деп айтат. Периштелерди арштын айланасын курчап, өзлөрүнүн эгесин мактап даңктаган абалда көрөсүң деп айтат. Ал эле эмес, Раат сүрөсүндө Аллах Таала айтат, күн күркүрөө аркылуу аны аруулап мактайт. Ал эми Аллах Таала Исра сүрөсүндө мынтип буйруйт. Аллах Тааланы 7 кабат асман жана жер, андагылардын бүт баарысы аны даңктайт. Аны аруулап мактабай турган эч нерсе жок. Бирок силер алардын мактоосун, алардын даңктоосун түшүнө албайсыңар, уга албайсыңар деп айтат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, билесиздерби? Биз хамд кылуу үчүн жаралганбыз. Эгерде биз хамд кыла турган болсок, Аллах Тааланы даңктай турган болсок, Аллах Тааланы арулай турган болсок, биздин даражабыз күндөн күн өткөн сайын жогорулай берет. Эгерде сиз даражаңызды бийик кылам десеңиз, чындыгында хамд кылуучулардан болуңуз. Ал эми сиз хамд кылбай турган болсоңуз, хамд кылуучулардан болбой турган болсоңуз, Аллах Тааланы мактабай, даңктабай турган болсоңуз, арулабай турган болсоңуз, Аллах Тааланын эч бир жери, же эч бир даражасы түшүп кетпейт, же мактасаңыз көтөрүлүп кетпейт. Аллах Таала эң улуу зат, Аллах Таала эң даанышман зат. Аллах Таала сиздин, биздин бүт бардык нерселерибизди көрүп, билип туруучу зат. Биз эмне нерсени ойлоп атабыз, эмне нерсени кылып атабыз, эмне нерсени келечекте кылабыз. Мына ушулардын бүт баарын бир гана жаратуучубуз болгон Аллах гана билет. Демек, мына ушундай билүүчү болгон затка биз эмне үчүн дуа кылбайбыз, эмне үчүн ага даңк айтпайбыз, эмне үчүн ага шүгүр кылбайбыз. Анткени биздин колубузду кыймылдатып койду. Анткени биздин көзүбүздү көргөзүп койду. Анткени бизди бастырып койду. Анткени бизди эмнелерди гана кылдырбай койду. Бүт баарын кылдырып койду. Ошондо дагы тиги эшмат ошол бойдон эле жүрөт, оңолбойт. Анын жашоосу кысылуу менен өтүп жүрөт, а бирок Аллах Таалага кайткан жок ал. Ал Аллах Таалага кайтпаса, Аллах Таала аны кантип туура жолго салат. Анткени биз канчалык аракет кыла турган болсок Аллах Таала ошондо гана бизди туура жолго салат. Андан башка эч кандай биздин чарабыз жок туугандар. Мына ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, бул хамд айтуу, даңктоо, арулоо бул мусулмандын эң бир өзгөчө сыпаттарынан болуп эсептелинет. Билесиздерби ушуну? Эгерде башка бир коомдор менен айырмаланып турган болсок, биз хамд кылуучулардан болуп эсептелинебиз. Мына ушул нерсе биздин өзгөчөлүгүбүз болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде эскерет. Мына ушундай мааниде келет. Кыямат күнү эң биринчи бейишке чакырыла турган адамдар кимдер билесиздерби? Мына ошолор хамд кылуучулар деп айтат. Ал жакшылыкта дагы, жамандыкта дагы, кыйынчылыкта дагы, оорчулукта дагы Аллах Таалага хамд кылгандарды эң биринчи бейишке чакырат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскерип кетти эле. Эгерде акыл эстүү, акылдуу, мындай данышман адамдар эмне кылат билесиздерби? Өзүнүн алсыз экенин сезет, өзүнүн эч нерсеге колунан эч нерсе келбей турганын билет, а бирок мына ошол нерсени билип туруп, ал Аллах Таала аркылуу ишин бүтүрөт.
Аллах Тааланын жардамы аркылуу ал ишин баштайт. Аллах Тааланын ысымы менен гана ал ишин аяктайт. Аллах Тааланын ысымы менен гана ал ошол ишин баштайт. Бул деген сөз өзүнүн колунан эч нерсе келбейт. Азыр сиз экөөбүз эгерде Аллах Таала мүмкүнчүлүк бербесе эч нерсе кыла албайбыз. Биз эч кимбиз да, мындайча айткандачы. Биз эч кимбиз. Эгерде даанышман, акыл эстүү инсандар мына ошол Аллах Тааланын жардамы менен ошол ишин бүтүрөт, Аллах Тааланын жардамы менен баштайт, Аллах Тааланын жардамы менен ийгиликтерге жетет. Аллах Таала эгерде ошого ийгилик бере турган болсо, ал даанышман Аллах Таалага хамд айтат, мактоо айтат, Аллах Тааланы аруулайт, ага шүгүр кылат. Эгерде ийгилик бербей, эгерде ал иши жыйынтыксыз боло турган болсо, альхамдулиллахи аля кулли хал. Бардык абалда дагы Аллах Таалага мактоо айтат. Мына ошол инсан даанышман, мына ошол акыл эстүү адам. Ошол үчүн Аллах Таала бизге буйруду: эгеңди аруула, эгеңди даңкта, ага гана сыйын, андан гана жардам сура. Мына ушул нерселерди бизге Аллах Таала өзү үйрөтүп кетти. Пайгамбарыбыз жашоосунда көргөзүп кетти. Демек биздин жүрүм турумубуз эмне менен өтүш керек? Хамд менен өтүш керек. Шүгүр кылуу менен өтүш керек. Даңазалоо менен өтүш керек. Мен мына ушул баянымда, мына ушул видеомдо канчалаган хамд сөздү айттым, канчалаган шүгүр сөзүн айттым, канчалаган арулоо деген сөздү айттым. Кээ бир адамдардын акыл эсинде мен көп айтып койгондой элестетилди. Кээ бир адамдардын акылында мына ушул нерсе калды дагы. Бүгүндөн баштап ал Аллах Таалага хамд айтуу менен өткөрөт. Иншааллах. Аллах Таала баарыбызга туура жол көргөзгөн болсун. Аллах Таала хамд кылуучулардан кылган болсун. Ошондой эле өзү убада кылган, пайгамбарыбыз белгилеп кеткен мына ушул хамд кылуучулардын сарайына кыямат күнү бейиште бизге мына ошолордон насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.